Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу көрөрманым, жаз айы майрамдарга бай ай демекчи, жаратылыш жанданып, жаз мезгили дагы кирип келди. Ал эми ушундай сонун маанай менен келген конокторубуз дагы студиябызды шаңга бөлөнмөкчү. Ал эми бүгүн алып баруучулук кызматта мен жалгыз эмесмин. Кыргыз тилин суудай сүйлөгөн мыкты айым десем болот. Мисуз айым менен биргеликте алып барабыз. Ал эми Мисуз айымдын маанайын сурагы чакты, сиздерге дагы түшүндүрүп кетейин. Бүгүн студиябызда Жапон жигиттери кыргыздын күүлөрүн чертип беришмекчи. Мисуз айым, маанайыңыз кандай? Келиңиз, алгач келген конокторубуз менен тааныштырып өтүңүз, жана ошондой эле кыргыз эли менен өзүңүз дагы амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу ZTNC канал көрүүчүлөр. Бүгүн Кыргызстанга жашаган жапондор Комузу группа, муну группанын аты Комузу самурай. Бурары көргөзгөлөр Комузу ойношот. Бүгүн мисалы чоң кербеси, алтын баларык, дагы машы ботой, ушундай күйлөр ойнойбуз. Айтор кыргыздын бир катар күйлөрүн ойноп берет экенсиздер да. Даярдыктарыңыздар кандай? Кош келипсиздер студиябызга. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Анда алгач эле кыргыз элибиз да күтүп жатат болуш керек. Кайсы күүнү ойноп берсек? Эң биринчиси биз чоң кербес, андан кийин алтын балалык. Келиңиздер анда. Баракелде, өтө сонун күү экен. Чындыгында бул күүлөр чертилип жатканда өзүм дагы баягы кыргыз экениме сыймыктанып кеттим. Сонун. Ал эми кийинки күү кайсыл? Алтын балалык. Келиңиздер анда.
баракелде, азаматсыздар, өтө сонун. Мисуз айым, мен сизге суроо бергим келип жатат. Өзүңүз комузду канча жашыңызда үйрөндүңүз эле, же Кыргызстанга келип үйрөндүңүз беле? Кызыгууңуз кантип болуп калды негизи кыргыз аспаптарына? Кыргыз аспаптарына мындай комузга үйрөнгөнгө мен 1 жыл болду. Жаңы эле үйрөнүп жатам да. Анан мындай өзүн үйрөнгөндөр 2 жыл ушундай үйрөнүп калган. Таке-сан. Таке деген ат менен белгилүү, Таке мырза. Чын атыңыз ким? Такехиро. Жакшы. Кыскача Таке. Канча убакыт болду сиздин үйрөнгөнүңүзгө? 2,5 жыл. Мындай бат эле үйрөнүп кеттиңизби? Негизи өзүңүз кызыгууңуз болду да, ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен негизи скрипка берем. Ошон үчүн сол колу кичине оңгой. Ошон үчүн кичине батында ойнодум да. Жакшы, азаматсыз. Ал эми жанымда отурган Аяко айым, саламатсызбы? Кош келипсиз. Сиз канча убакыт болду үйрөнгөнүңүзгө? Кыргыздын аспаптарына кызыгасызбы? Мен комуз үйрөнгөнүмө азыр 1 жыл болду. Андан мага жакты. Кыргыз тилин кантип үйрөнүп алдыңыз? Мен Кыргызстанга келгенден мурун курска барып, Японияда курска барып, 2 ай үйрөндүм. Андан кийин Кыргызстанга келип, 1 ай курска барып үйрөнүп, анан азыр мен больницада иштеп жатам. Жакшы. Мисуз айым, сиз эфирден тышкары дагы айтып калбадыңызбы? 2 жылдап, 2,5 жылдап Кыргызстанда жүргөндөр бар депчи. Анан деги эле жалпы эле сиздерге суроо бергим келип жатат. Кыргызстан жактыбы? Кандай өлкө экен? Кандай эли кандай экен? Ошол боюнча кимди айттырсак, Мисуз айым? Ошо мен буларга буранчыларга, Кыргызстанга жашаган жапондорго суроо берип кетели. Анда биринчи айым, нарында сиз жашагансыз да, Кыргызстандын, Нукура Кыргызстандын бирип калган окшойсуз. Муну кайсы жери жакшы көрөсүз? Кандай жерге сизге жагат? Ошону айтып койсузбу? Мен Кыргызстандын жаратылышы аябай жакшы көрөм. Ошондуктан нарындын аябай бийик тоолору жакшы көрөм. Анан жакшы көргөн жери Соңкүр. Аябай жакты. Азыр биз Жаштар марш жана Чайкама экөө жердеп кетебиз. Биринчи Жаштар марш. Келиңиздер. экинчи Чайкама.
кыргыз эли дагы сиз экрандан тышкары көрүп аябай суктанып жаткан учуру азаматсыздар. Мисуз айым, негизи эле кыргыз аспаптарында, мисалы Японияда айырма болот да. Ал жактын аспабы, биздин аспап, ошолор боюнча айтып берсеңиз, же окшоштуктары барбы? Ооба, бизде Японияда үртүк аспаптар бар. Мисалы, комузга окшош эле сансин, самисен деген аспап бар. Ошондуктан мындай жапондор мүмкүн мындай комузу үйрөнгөнгө оңой болот го деп ойлойм. Бирок чынын айтсам, мен Японияда эч аспап деле мен ойнотчу эмесмин. Ошондуктан муну комузга аябай кызыгып, Кыргызстанды дагы сүйүнүп жатам. Анда мен тиги Йоко айымга мен суроо берейин. Йоко-сан, муну эфирге келгенге аябай толкунданып турдуңузбу же кандай даярдап келдиңиз? Ошону айтып койсузбу? Мен дагы биринчи жолу кыятам. Ошон үчүн мен келгенде аябай оозону экен депчи. Кечүү баардары биз чогулуп, даярданып, кичине практика кылдык. Негизи анан өзү азыр Йоко-сан дагы кетип атат Японияга. Ошондуктан Кыргызстанда кандай жумуш кылып кетип атат дегенди сурагым келет. Сиз Чорпон-Атада турдуңуз да, Чорпон-Атага жакын жерде, Чорпон-Атанын жанындагы Бактүтүр деген айылда. Ошол айылдагы мектепте англис тили мугалим болуп иштейм. Кыргыз эли жөнүндө айтып берсеңиз, балким меймандостугу. Кыргыздар аябай мээримдүү, анан коноктор келгенде аябай жакшы тосуп, ошол мага аябай жакты. Ал эми жанында отурган сулуу айым, сизге дагы суроо берели. Аябай ойго батып кеттиңиз. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Мина. Азыр Кошкордо мугалим болуп иштеп атам. Йоко айында англис тил мугалим болуп иштеп атам. Азамат, канча убакытта үйрөндүңүз комузду? Комузду балким 1 жыл болду. Жакшы. Мен аябай суктанып атам. Баардыгы баягы кыргыздын аспаптарын ойношот экен. Ошондой эле кыргыз тилин дагы аябай жакшы сүйлөшөт экен. Анда эмесе кийинки күйгө кезек берели? Макул. Бара келебиз, биз төртөөбүз ойнойбуз.
Айсуз айым, маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Биздин дагы маанай сонун. Буга чейинки мына жапон кыз жигиттери дагы буга чейин сонун күүлөрдү аткарып берди. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Өтө сонун аткардыңыздар. Ал эми бул жакта калгандар дагы өзүнчө күүлөрдү аткармакчы. Азыр кайсы күн ойноп бересиздер? Азыр көрүңкү, анан Эркесар. Кийинки Эркесар. Бешөөбүз ойнойбуз.
кийинки күү Машботой күүсү. Негизи эле Машботой күүсү боюнча айтып кетким келип жатат. Бул күү белгилүү комузчу Атай Огонбаевдин күүсү. Негизинен эле Машботой күүсү бул баягы муңдуу, кайгылуу күүлөрдүн катарын толуктайт экен да. Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышында миң комузчу ушул Машботой күүсүн чертип, кыргыз элин дагы, башка жактан келген чет элдиктерди дагы ушунчалык таң калтырыптыр да, өзүнүн ыргагы менен, өзүнүн бир күүсү менен. Анда эмесе Машботой күүсүн сиздердин аткарууңуздарда көрөлү. Даярсыздарбы? Азыр. Ооба. Азаматсыздар. Мисуз айым, убакыт учкан куш демекчи, мына тез эле убакыт дагы өтүп кетти. Чындыгында кыргыздын сонун күүлөрүн аткарып бердиңиздер. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз Япон достугу ар дайым өнүгө берсин, бекемделе берсин демекчимин. Келиңиз, сизден дагы акыркы сөз болсун. Биз жапондор Кыргызстанга келип, Кыргызстандын комуз жана кыргыз элдер жаратылыштар, маданиятты, тамактар абдан сүйөбүз. Биз кыргыздар менен таанышканыма абдан ыраазычылык билдиребиз. Биз мындан ары комузду жакшыраак үйрөнүп кетебиз. Мисуз айым, сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын баракчаларына, Instagram, Facebook баракчаларына катталганды унутпаңыздар. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз.